Биз комитетинде талкуулаганбыз, бирок бияктан эми көпчүлүк эл карап тургандыктан бир-эки маселени такталайынчы дагы бир жолу. Приватташтырылган жак жеке менчикке өткөрүп, андан кийин объектти кайра сатса болобу? Жооп бересиздерби? Ооба, болот. Приватташтырылгандан кийин ал өз менчигине алгандан кийин аны сата алат. Эгерде ал болсо стратегический объект болуп листке кирбесе, анткени стратегический объектлерди өкмөттөн уруксат алыш керек. Анда арзан сатып алып, анан кайра кымбат кайра сатууга жол түзүп берген жоксуздарбы? Бияктан болсо эки түрү бар да. Бул болсо конкурс, аукцион менен. Эгерде конкурстун ичинде инвестиционный соглашенияда инвестор тартам, иш ордуну кылам деген соглашение боюнча конкурстан жеңип, ошол объекткеээлик кылса, анда ал ошол конкурстун жыйынтыгына аягына чейин чыгармайынча ал сатууга укугу жок. Мен коллегаларым туура суроо берип атат. Приватташтырып алгандан кийин иштете албай банкрот болуп калса, жоопкерчилик кандай деп. Мен да ушул маселеге жоопту күтөт элем да. Кандай жоопкерчиликке тартылат? Бул эгерде ал конкурстун же приватизациянын бүт шарттарын ашырса, андан кийин ал бир нече себептерден ишти жүргүзө албаса, ал обычный гражданский кодекс аркылуу банкротство болот. Эгер тескерисинче приватизация кылып, иштетип, ийгиликтүү иштетип, анан 10-20 жыл өзүнүн жеке каражаттарын салып ошака ийгиликтүү бир ишканага айландырса, мисал катары жакында эле Аккунд боюнча, пансионат боюнча уктуңарда, 98-жылы приватизация кылып, миллиондогон долларды салышып, анан мамлекет кайра тартып алганын мен түшүнгөн жокмун да. Вот ошондой ситуация болбойбу? Кайталанбайбы? Кепилдикти ким берет? Же договорда түзмө-түз ошентип жаздыңыздарбы? Эч качан назад дороги нет деп. Гарантияны ким бере алат? Мындай укук бузулуулар болгон жок деп бияктан коллегалар айтып атышат. Бул болсо мыйзам чегинде кайтарылганга эч мүмкүнчүлүк жок. Как болгон жок? 90 жылдардын аягында, эми анда башка президент болчу. Расмий түрдө приватизация кылып, Аккунду алышып, анан 20 жыл өткөндөн кийин кайра деген, я даже не знаю, как это называется. Это государственное рейдерство деп коет, сөзүн ачыгы, цивилизация өлкөлөрдө. Кайра ошол учур болуп атпайбы? Мен бул объектилерди азыр бир өзүбүздүн ички инвестор салса, иштетип, өз каражаттарын миллиондогон доллар салыш керек да. Иштеги көпчүлүк предприятие уже давно банкрот. Анан иштегенден кийин, ийгиликтүү иштеп кеткенден кийин 10-20 жылдан кийин кайра өкмөт тарта албайбы деген суроо берсе, кантип жооп беребиз? Госфонд имуществонун өкүлү жооп берип койсун. Саламатсыздарбы, депутаттар, урматтуу төрага. Мүлк фондунун төрагасынын орун басары. Ал Аккундун учуру боюнча бизде андай маалымат жок. Себеби Аккун бүгүнкү күндө мамлекетке кайтып келген жок. Мүмкүн башка кылмыш иштерин алкагында каралып аткандыр, бирок ал жерде приватизация маселеси жок. Ал боюнча бизден эч кандай материал да суралган жок, мамлекетке кайткан жок. Анда массалык маалымат каражаттарында жалган маалымат кетип атабы? Анда бул расмий эле биздин СМИлерде кетти да. Анан ошол жетекчилик хозяиндеринде интервьюсунда ошентип айтылып атпайбы? Незаконная, туура эмес приватизация болду деп. Мен сизге ал маселе боюнча жооп бериле деген жокмун. Мен сизге бул учурда ишкерлер алып, анан 10-20 жылдан кийин ошондой ситуация кайра туулуп калбайбы деген суроо берип атат да. Жок, андай маселе болбойт. Эгерде приватизация шарттары менен жүргүзүлгөн болсо, ал шарттар аткарылган болсо, эч кандай мамлекетке кайтаруу маселеси турбайт. Договорда ошол шарттар жазылдыбы? Кантип жазылды? Айтып бересиздерби? Договор купли-продажи түзүлөт, ал жерде шарттары болот. Жок, түзүлөт эмес. Азыр айтып берсеңиздер, договорда ушул жактар кантип кепилдиктер жазылган? Ал обычный арзан сатып алып, кымбат перепродажа болбойт деген. Бул кайсы эмне договорда кайсы пункт менен ошол кепилдик жазылган? Андан кийин ийгиликтүү ишканага айланып, миллион доллар салып, анан дагы келечекте өкмөт тарта албайт деген, ошондой ситуация болуп калбайбы дегенде, кепилдик дегенде кантип договорда жазылат?
Мен ошол договорду да көргүм келет эле да. Мамил- Барбы? Менчиктештирүү мыйзамынын негизинде мамлекеттик мүлк кайсыл тарапка сатылбасын, ал бүгүнкү күндө базар баасында сатылат. Ал баалоочу, көз карандысыз баалоочу компаниялар аркылуу, конкурс аркылуу тандалып, ошолор баалайт. Бүгүнкү күндөгү базар баасында бааланып, Мен анан сизде сатылат. договордун пункттарын сурасам, сиз мыйзамды алып келгенден кийин договор уже жазылган болуш керек да. Ошол окуп коесуздар пункттарын деп суранган элем да. Жокпу? Договорго жазылбайт, ал сатылганга чейин бул мыйзамдын негизинде сатуунун шарты ошондой да, себеби базар баасында сатылыш керек. Мыйзамда ошентип жазылган. Менчиктештирүү мыйзамында. Азыр договор жок, Бүгүн ал договорго ал жагы каралбайт. Себеби аукцион жүрөт, конкурс жүрөт, рыноктук баада сатылат. Арзан сатылып кетиши мүмкүн эмес да. Рахмат.